айтып атқан 4 нәрсе адамдардың арасында қадірін кетіреді. 4 нәрсе бар екен, сенин, менин қадірімді адамдардың арасында кетіреді екен. Биринчisi ашықша сүйлө. Кейбір уақыттарда бар, адамдар сөз сүйлөшөт, бирок ошо сөз сүйлөп атканда жанындагы адамдарга катуу тийиши мүмкүн. Же болсо кейбір сөз бар екен, калп сөз болушу мүмкүн екен. Же болсо бирөө чын болсо да калпка окшош болушу мүмкүн екен. Кейбір уақыттарда бир мындай бир мааниси жок сөз сүйлөп салып, адам арасында кадырын кетип калышы мүмкүн екен. Мусулмандын сөз сүйлөгөндө сөзүн баалап, баптап, бычып сүйлөгөнү жакшы. Кейбір алымдар айтат экен, чоң сүннөт дейт, билген адамдын сүйлөп турушу, ал эми билбеген адамдын дейт, оозун жаап турушу бул чоң сүннөт дейт. Буга имам Газали айтат экен, мен дейт, сүйлөбөй дейт, көп сүйлөбөй дейт, жакшылыкка жеттим. Көп уктум дейт, көп сүйлөгөн жокмун. Хасан эль-Басри рахимулла айтат экен, менга кабар жетти. Кыямат күн болгондо адамдардын эң алдында, тозокко кире турган адамдардын эң алдында бул дүйнөдө мааниси жок көп сүйлөгөндөр болот экен. Ошо сөзүнүн себебинен таразага салынып тозокко чыгып калат дейт. Экинчиси бул көп күлүү. Көп күлүү бул адамдын нурун кетирет. Пайдасы жок күлүү адамдардын жашоосундагы бир акыбалды өзгөртүп турат дайыма. Бизде кыргызда барда жылмайгандан түгүл деп коебуз да. Бул кыргызда айтканда мен дайыма айтам да, күлүп жүргүлө, күлүү да садака. Бирок бул башка нерсе да. Кандай десем, кейбир адамдар бар, дайыны жок, анекдот айтып күлө берет. Бул ушуларга байланыштуу. Күлгөндө шарият тыйбайт. Күлөсүң, сүйүнгөндө күлөсүң. Кейбир адамдар билесиң, капаланганда да күлгөндөр бар, билесиң ошондой. Бир нерсе стресс болсо эле каткып күлө берет да. Эмне болсо, билбейм, күлүп атты. Ошондой адам бар. Бирок эмнекен бул адамдардын арасында каткырып дайын жок күлүү анын кадырын кетирет дейт. Үчүнчүсү калп сүйлөө. Мен ушуга маани бере баштадым акыркы күндөрүчү. Эмне үчүн маани бердим? Анткени азыркы мезгилде кимге ишенерин билбей атасың да. Жаныңда чай ичип жүргөн адам деле мындай чыгып сен жөнүндө бир нерсени айта турган болду. Бирок сен жанагы күлүп, "О, дамыла", "Ох" деп турат да. Жаныңда чай ичет, сени менен бизнес шерик, сенин ушундай бир эмеңди кылат, бир ишиңди кылат, бир бияна чыгып алып эле адамдар эмнедир ушундай бир жүрөктөрүндө эмне бар экенин билбейсиң. Кимге ишенерин билбей баратасың. Биягыңды эметсең, биягын жакшы адам көрүп атсаң, тияктан чыгып берет. Азыр эле ушинтип сизди айтты. Кайрымды карап койсуң, же шайтанбы деп коесуң, ти шайт. Мындай караса шайтан баягы жок болуп кетишкен калп айтып турчу. Мындай карасаң баягы адам турат да. Эми бар го ушундай шайтан, адамдын шайтанычы. Экөөбүз ортосунан бир чөп салып атабы, же да эмнеси от салып атабы деп ойлойсуң. Бирок андай болбой атат да. Ошол экен да көрсө, адамдардын ортосунда мамилени буза турган нерсе, бул сенин мындай айтканда, кандай десем, не искренне деп коет, чын жүрөктөн кылбаган амалың экен да. Дос күйдүрүп айтат. Душман сүйдүрүп айтат деген бул нерсе ата бабабыздын анык чыныгы бул сөздөрүнөн да. Пайгамбарыбыз болсо чындык, чынчылдык. Ушундай бир бак дейт да. Анын тамыры 7 катар жерге монда ороп алган дейт да. Карасаң, ороп дейт, 7 катар ушундай тамыр бекем дейт да. Анын бутагы дейт 7 катар асман өтүп барып, анын шактары бейиштин ичинде, мөмөлөрү бөлүнүп кеткен экен, 7 катар бейиштин ичине. Адам чындыкты айта берет, айта берет, айта берет. Акырында чынчыл деп жазылып, Алланын баранга чейин. Калптын дагы бир бак сыяктуу аласың, анда 7 катар жерге кирип кеткен дейт. Анын ушундай бир 7 катар жерди ороп алган дейт. Анын бутагы дагы дейт. Анын баягы эмеси бар го, бул стволу. Алда 7 катар асман. Эми бирок анын шактары тозокту көздөй экен. Мөмөлөрү заккум болуп кыяматта ошо тозоктун ичинде адамга берилет. Калпычы калп айта берет экен, бияна каддап деп мөөр басылып тозокко киргенге чейин дейт. Анан адам арасында бул баягындай десем өтө бир жаман акыбал калпычылык. Эсиңерге түйүп алыңыздар. Жакшылап түйүп алгыла. Калп бул оору. Грипп дейли.
Бирок муну айыктырса болот. Мунун антигриппини бар да. Ал сен. Ушу калпты азыр айтсам, мага пайдабы же зыянбы деп сурап айтарына таразага салып койгула. Аялыңа калп айтаарда, досуңа калп айтаарда, ата-энеңе калп айтаарда, кошунаңа калп айтаарда, баягы кыңырыш 40 жылда билинет деп, бүгүн болсо эртең ошол нерсе акыртуу бир күнү оор коюп эле, орсой бир жерден чык деп ийнедей болуп чыгып калат. Унутпаш керек. Эсиңден түйүп алгандай эме, анткени бул сен айттың, бул эртеңки күндө кайра кайтып келет. Ошон сен ошо айтаардын алдында керекпи же кереги жокпу? Мен да бир жыл айттым эле, эгерде ошол нерседен чоң пайда көрө турган болсоң дагы калп айтпа. 4-үнчү ушак. Адамдардын ортосун субханалла кадырын кетирип ушак. Ушак кандай нерсе? Ушак бул балит нерсе. Туалетке кирет адамдар эмне кылат? Мындай кылат, Мындай көп эме болгондон кийин, мисалы сордурганда мындай жыттанат. Эми ошол сасык сыяктуу да. Бирок туалетке киргенге чейин адамдар митет го. Туалетке киргенден кийин карасаң, нормально отурат го, керек болсо телефонго карап коюшат. Унутуп калышат сасыкты. Ушак биринчи сасык болуп мындай сезилет адамга. Өзүң сезесиң, ушу туура эмес эле сүйлөп атат, кереги жок бул нерсе депчи. Бирок көнүп калгандан кийин кайф да. Бирок ошол адамдын кемчилигин айтуу бул өтө чагым бир адамдын ортосун араздаштырат. Мен устазым айтат, бир баланы кармап алды, анан кийин баягы эме болду. Кана, тиги эмне кыл десе айтып берет, тиги эмне кылса айтып берет. Эми ушу башыңа келип өлбөйсүң, бар кет деп койду. Көрсө ушул экен. Бирөөнү ушактап аркасынан аброюн ачасыңбы? Сенин да бир күнү аброюң ачылат. Сенин да жашылып турган нерсең кыңыр иш кыртыла билет деп акыртуу субханалла бул нерсе билинет. Ушакчылардын акыбети оор субханалла. Андан кийинки 4 нерсе менен аял үй бүлөсүн бузат экен. Аял үй бүлөсүн 4 нерсе менен бузуп алат экен. Биринчиси дейт, бул баш ийбестик менен. Баш ийбестик. Бул айтчым Аллага баш ийбестик бар, пайгамбарга баш ийбестик бар, турабы? Бирок эң чоң нерсе аял киши бул күйөөсүнө баш ийбестик кылуу менен эмне кылат экен? Эркектин алдында кадыр кетет. Кадыр кет. Мен бул нерсе мындай апарса болот да, эркектин жүрөгүндө аялга болгон ушундай бир сезим бар. Ал сезим дайыма ойго турат. Аны уктатып албаш керек. Аялдардын эң жакшысы бул сүйлөгөндө тили ширин болгон, анан мамилесинде сага жумшак болгон. Жана үчүнчүсү бул баш ийип турган. Эгерде аял кишиде баш ийбестик башталса, тоң боюндук боло турган болсо, ошол бул жерде турган бир сезим акырын тоңот. Аялдыкын балким эмоция деп бираздан мындай бир жакшы сөз сүйлөсөң ээрип кетер. Бирок эркектикине кайра жакшы сөз айтып ээрите алыш оор болот. Ошол себептен аялдар өзүнүн күйөөсүнө баш ийбестик менен биринчи үй бүлөсүн бузат. Экинчиси чыдамсыздык. Аялдан эмнени сурайт? Кана, мен арачай. Аял эмне сурайт сенден күнүгө? Кана, таяк эмне сурайт аялы? Алтын сурайт экен. Мунуку жок. Внимание сурайт. Сеники чай. Бака жокпу? Үйрөнүп алам да. Аял өзү жаратылышында чыдамсыз. Бул жерде эмне үчүн мен айтып атат? Анткени себеби аял киши субханалла Хава энебиз бар го. Ова энебиз деп коебуз. Шайтан келип адамга келиптир. Адам, тиги мөмөдөн жебейсиңби? Кайсы мөмөдөн деп? Даже унутуп калыптыр анчы. Аллах жебегиле деди да, шажара, Бакара сөзү жебегин деп койгон да. Аны эркек кийин макул деп унутуп калыптыр ошо. Аны жана да жологосу келбептир да. Бирок аял адам атадан кийин жаралып деле, мисалы ошол нерседе кызыгы бар экен да. Так, тетигин жесе эмне болду экен ойлоп жүрсө, анан кийин шайтан келип адам атаны тетигин жебейсиңби? Башмак кетчи, бар кетип калайт шайтанды. Анан эмне кылды? Ары барды бери караса Хава жүрүп, Хава тигинден жебейсиңби?
ойлонуп жүргөн ал эмне десе, кара вопрос. Эмне десе, муну жесеңер түбөлүктүү бейиште каласыңар, ошон үчүн жебе деген. Көрсө, биздин аял затынын табиятында ушул нерсе калып каптыр. Эмне кылат экен? Өсүп, өнүп кетишти ойлойт экен дайымачы. Так, бирөөнүн үйүнө барат экен, мисалы могу эмне эле, могунун эмеси, травин эмне деп койчу, могунун бирдемке деп аткан эмне эле, могунун. Я. Эльдорадо эмес. Леонардо. Мисалы мында кирди дагы, келип үйүнө келип туруп, Леонардо кылгысы келип баштайт экен да. Анан бирөөнүн үйүнө киргизбеш керек экен да. Эмне болот экен? Үйүнө барганча чыдабайт экен, үйүнө барып жаңы эле ремонт кылсаң деле, кой болбой калды, могу сыйгырыш керек экен да. Адам, аял кишилерде чыдамсыздык бар экен. Талап кылуу бар экен. Ошонун себебинен көп убактарда үй бүлөсүн бузуп алат экен. Андан кийин үчүнчүсү шектенүү. Бул шек дайыма болот экен. Аял киши шектенип турат экен, субханалла. Сен 100% таза болуп туруп, 100% бир да аялды өппөсөң да керек болсо, көзүң менен карабасаң дагы эмне экен? Телефонда бул чото башка киши экен, бул ким болду экен деп тура берет экен да. Аял кишинин шектениши, кызганычы ошол үй бүлөнү бузат экен. Андан кийин төртүнчү эң жаман нерсе бул аял кишинин үнүн эркекке көтөрө башташы. Мындай айтканда кыргызча бет ачышып калышы. Качан эркек менен аял киши, аялыңар эгерде катуу үн менен сени давить этип баштаган болсо, сен ошол аялдын түйүнөн мындай алысыраак туруп, аны менен айтышпа, не докажешь. Бир нерсе доказать этем дебегин. Макул акырын чыгып кетип кал, баягы оозу кургагандан кийин киргин. Мен бул жөнүндө айтып аткан себебим бар да, анткени аял киши эркекке үнүн көтөрүшү ошол үй бүлөнүн бузушуна алып келет. Көбүнө биз бир нерсе айтабыз, аял киши эркекке мындай этият бол. Эркекке этият болуш керек аял киши. Эркекке аябай этият болуш керек. Эми дейт, эркек киши 4 нерсе менен үй бүлөсүн бузат экен. Аялдыкын билдик, Биринчи эмне болду? Баш ийбейт экен. Экинчиси чыдамсыздык, үчүнчүсү шектенет экен, андан кийин төртүнчүсү үнүн көтөрөт экен. Сен кантип үй бүлөңдү бузуп алышың мүмкүн? Биринчиси алыстоо. Аялдан алыстоо. Аялыңардан алыс болбогула. Дайыма жакшы сөздөрдү айтып тургула. Кичине бир внимание берип тургула. Ал кантип берип туруш керек десе, мүмкүнчүлүк болушунча маса, кичине бир хадия, кээ бирде бир жакшы сөз, мындай бир барктап, кичине анчамсы көтөрүп, кээ бирде түшүрүп, машалла. Анан чай ич керек жок. Макул жакындан андай кылбаш керек. Эмне экен? Алыстабаганга аракет кылыш керек. Сөз менен да көп эркектер өзүнүн аялынан алыс болуп калышат. Сүйлөшкүсү келбейт, тажап бүткөндөй турат. Жок, мындай кылбаш керек, алыстоо дейт. Экинчиси бул кайдыгердик. Эмне кылып атат, кандай кылып атат, эмне жеп атат, башы боротпа, кийими барбы, жокпу, карап коюш керек. Мен дайыма айта берем, бөтөнчү аялыңардын ич кийимин карагыла. Мен ким айтсам бирөө айтат, эмне себептен мындай? Анткен себеби, субханалла, бул эң чоң мындай аял кишинин куурап калышын, аял кишинин субханалла мындай жүдөшүнүн себепке ала турган нерсе эркек кишинин именно ички маселеге көңүл бурбагандан болот. Эгерде ошол нерсеге көңүл буруп койсоңор, машалла, мага спасибо айтып келесиңер эртең. Айтпа деп элем. Могу жерде отургандан почти 99% сурабайсыңар, эмне кийит, кандай. Мындай, бул менин ишим эмес дейсиңер. Башкача нерсе. Мен бир чоң уламадан уккам, айтат, аялымдын да көңүл буруп келгенде мен эки нерсесине көңүл бурам деп айткан. Биринчиси мага жасап берген тамагына дейт. Ал жаман болсо да, машалла, сонун болуптур деп берем дейт. Мен муну бир нерсеге жеттим дейт. Аялым дейт, мага 100% эме алат дейт, поддержка тебет дейт да. Силерче айтканда, тебет дейт да. 100%. Ошо аял бир эле нерсесин тамагын мактай берет экен. Кайда жүрсө да күйөөсүнө туура боло берет экен да. Түшүнөсүзбү? Экинчиси мен аялым эмесе дейт. Мындай айтканда, ички дүйнөсүнө. Аябай бекем жардам берем. Үчүнчү бул катаалдык. Сөгүнүп жүрсөң, сөгүнгөн токтот. Катын, отура турган жерге отур. Кыл дегенди кыл деген нерсе эмес. Мен таап атамбы, жашатып атамбы, берип атамбы, всё деген токтот кылайм. Эмне себептен мындай? Кээ бирлер мага айтат, жок, ушунду айтыш керек да болду. Мен силерге субханалла
Алланын привилегиясын алып албагыла деп атам. Үй бүлөнүн ичинде эң чоң нерсе негизи погодан аял кылат. Буга мен баш ийип, бүтү катташы сизде отуруп кал деген жокмун. Болгон нерсеси экен өзүңдүн мындай айтканда мамиледеги болгон аракетиңди оңдоп кой деп атам. Түшүнүктүбү? Андан төртүнчүсү анан сараңдык деп айтып жатыптыр. Булар эмне үчүн сараңдык? Анткени себеп эң жакшы садака бул эң балаң менен аялыңа кетирген акча. Аялың менен балдарыңа кеткен акчаны соогу чоң. Менден сурашты. Кайсысын башта? Ата-энемен, бир тууганыман, аялыман, баламын. Мен билет аялыңан башта. Ата-энеңе мурун, аялыңан башта. Чыдасызбы? Андан кийин анан калгандары кетет. Аны каалагандай бөлүп ал. Аялыңан, балдарыңан сараңдык кылба. Анткени бул аялыңа, балдарыңа сараңдык кылуу бул сенин кедейликке келе турган бир себебиң болуп калат. Аракет кылабызбы? Оорураак болуп кетти, түшүнүп атам мен. Көбүрөөк кылып айтып салдым. Бир айтайын десем, мына ушул 4 нерсе. Ким керек болсо мына ойкоп коем, тартып алып, машалла, жашооңорго өзүңөргө алып келип алсаңыздар болот, машалла. Аракет кылабызбы? Алла ыраазы болсун. Туугандар, улам сабак болуп турат эми. Сабакка катышып туруңуздар. Бүгүн кичинеме жок, бирок понедельник суроо жооп болот кайра. Эртең эртерээк бүтүп калса, асырдан шамга чейин суроо жооп кылып алабыз, мечтелер. Любой суроо, бирок жин шайтандан башкасы момда жетип атат уже ал элечи. Негизи мен өзү шарият факультети деп коет меникичи. Бул болсо эми азыр болсо бул болсо кандай десем кичине Алланын насиби экен, тажрыйба кылып үйрөтүп койду Алла таала. Аны ошол себептен азыр ден соолугуңарды карап берип атам. Бул айтып аткан нерсем деле ден соолук. Эркек эки гана себептен стресске түшөт. Ошо стресске түшүрүштүн эң биринчи себеби бул аял болот. Экинчиси сен анча-мынча акча таппай калышыңан башталат. Ишиң жүрүшпөй калгандан болот. Калган нерседен стресс болбойт. Тет жакта бомба түшүп атса делечи, кызуулук, кандык менен охти деп туруп баягы түшкөндөн пистолет издеп баштайсың да. Тет жакта мушташ бирөө тепкилеген болсо, жатып алып болсо да бир жолу минтип аласың, мутун теп аласың да. Ал стресс кылбайт. Ушу эки эле нерсе. Чөтөсүң, эки эле нерсе мынакей. Башка нерсе стресс болбойт. Ошол себептен машалла өзүңөрдү карагыла. Бирөөнө теңелип, анан бирөөнө жетпей калдым деп кыйналбай эле калган макулбу? Амин. Субханакалла хамдулилlah анта астагфируллах ва атубу илейк.